Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Өздөрү билгендей деле достор, трейдингде биз сиздер менен сделканы ачаардын мурда графикти анализировать этишибиз керек да. Ошону мен бул жакта түшүндүрүп айтып кетем да. Валютный пара, азыр көрүп тургандай эле валютный пара евро доллар болуп турат. Бул жерде бизде азыр 5 мүнөттүк таймфрейм, 5 мүнөттүк таймфреймде биз анализировать этип атабыз да. 5 мүнөттүк таймфреймде бул жерде бизде графигибиз на разворот кетип атат да. Бизде бул жерде нисходящий тренд болуп аткан и графигибиз азыр на повышение болуп атат да. То есть свеча уже зеленый болуп атат, значит бул жерде азыр разворот болушу мүмкүн да, но бул свеча пока что толугу менен жабыла элек да. Эми азыр 1 мүнөттүк таймфреймге койсок, 1 мүнөттүк таймфреймде уже башкача картина да. 1 мүнөттүк таймфреймде бул жерде нисходящий тренд болуп атат да. То есть 1 мүнөттүк, 5 мүнөттүк таймфреймни кантип билсе болот. Каждая свеча, ар бир свеча азыр 1 мүнөттүк таймфреймде турат, каждая свеча 1 мүнөттөн кийин обновление болуп турат да, жаңы свеча пайда болуп турат. 5 мүнөттүктө бир свеча уже 5 мүнөттөн болуп калат. То есть глобальный анализ кылыңыздар келсе 5-10 мүнөт да. Если сделкаңыздарды бат-баттан ачып жыйынтыгын чыгара турган болсоңуздар, анда 1 мүнөттүк жана 30 секунддук таймфреймде анализ кылышыңыздар керек. 1 мүнөттүк таймфреймде бул жерде дагы бир импульс болот экен. Давайте 2 мүнөткө бир сделка ачабыз, суммабыз $35 болот. Биринчи сделкаңыздар всегда 1% от депозита болушу керек да. Менде азыр балансымда $3417 турат. 1% бул $35-34 болот да. Если сиздердин депозитиңиздер азыраак болсо, анда, конечно же, азыраак сумма менен торговля кылышыңыздар керек. Анчалыкка чоң барбайбыз достор. Суммаларыңыздарды $10, $20, $50 ачпайбыз достор башында. Если сиздер андай сумма менен ачып торговля кыла турган болсоңуздар, анда сиздердин общий капиталыңыздар аябай чоң болушу керек да. 5-3 же $10 миң доллардан көбүрөөк болуш керек да. Если суммаңыздар аз болсо, анда, конечно же, сделкаңыздар $1, $2, $3 болуш керек да. Сделкаңыздар минуска жабылса, кийинки сделкаңыздар 3,5 эсеге же болбосо 2,5 эсеге көбөйтүп анан убыткаңыздарды кайра кайтарганга болот да. Данный момент, данный ситуацияда кайсыл брокер менен өзү мен торговля кыламын да. Биринчи орунда турган платформалардын мен ссылкаларын бардыгын видеонун астына калтырамын. Кандай крипто кошелек, кандай кайсыл платформаларда торговля кылам, ошолордун бүт биржаларынын ссылкаларын видеонун астына калтырып коемун. Ошол жакта сиздер кирип регистрация өтсөңүздөр болот да. Кайсы обменниктер менен, кандай кошелек менен перевод кылам, кандай вывод кылам, ошолордун дагы брокерлердин ссылкасын видеонун астына калтырыпмын да. И также достор, бизде Telegram группа бар. Ал жакта күн сайын мен өзүмдүн прогнозторумду жана өзүмдүн сделкаларымды мен ошол жака жөнөтүп турам да. Ссылка, экинчи ссылка болот. Ошо экинчи ссылкадан өтүп катталсаңыздар, сиздерге күндү уведомление келип турат. Күндүз саат 3-тө жана кечинде саат 9-да да. Смотрите, биринчи сделкабыз плюска жабылды. Бул жакта бизде анализибиз почти 100% болду. 5 мүнөттүк таймфреймге коебуз. 5 мүнөттүк таймфреймде бизде пока что бул жерде непонятная ситуация болуп атат да. Либо график на понижение дальше кетет, либо бизде уже бул жерде разворот болот да. Бул жакта если карап көрсөк, именно ушул график турган учурда бизде бул жакта андай уровень жок да. То есть бул уровеньде эч кандай разворот болгон эмес экен мурда да. Возможно, достор, бул жерде азыр данный момент жаңы уровень формиляциясында же болбосо бул жөнөкөй эле движение да, движение дальше на продолжение вниз да. 1 мүнөттүк таймфреймге кайра которобуз. 1 мүнөттүк таймфреймде бизде дальше на повышение кете турган картина жок да. Бул жерде бизде дальше на разворот вниз кеткен картинаны көрсөтүп жатат да. Лично менин көз карашым да. Анткени достор, чындыгын айтсам, ар бир адамдын өзүнүн стратегиясы болот да. Өзүнүн стратегиясы болот, и рыноктун түшүнүгү дагы башка болот да. Ошон үчүн достор, бардыгына бул нерсе индивидуально да. Бардык адамга бир эле стратегия жараша бербейт. Может быть, сиздерде өзүңүздөрдүн какой-то бир стратегияңыздар бар, же болбосо өзүңүздөрдүн какой-то бир планыңыздар бар да. Смотрите, график дальше на понижение кетип атат. Биз сиздер менен бул жерде 3 мүнөткө на понижение качабыз. Сумманы өзгөртпөйбүз. 1 мүнөттүк эле, точнее 1% эле сумма менен дальше на понижениега торговля кылабыз да.
трейдинг KG открытый канал сигнал. Көп нерселерди бул жака дагы жазып жөнөтүп ийем да. Бул жакта аябай көп информация жана сигналдарды алсаңыздар болот да. Для обучения, дальнейшего развития, да. И жана достор бизде өзүмдүн каналымда күндө бонус жөнөтөм да. Ар бир участникке $15 пополнение кылып турамын да, счетмага. Бардыгыңыздар $15 алсаңыздар болот достор. Любой участник, азыр сиз даже новичок болсоңуздар, биздин группабызга кошулуп торговля кылсаңыздар, сиздер в дальнейшем бонус алып турасыздар да. $15 стабильно. Так, смотрите, экинчи сделкабыз бизде пока что плюс болуп атат. Дальше график на понижение кетип атат, но пока что опасно да, өздөрү көрүп эле зеленый свечаны көрсөтүп атат. Возможно, бул жакта азыр разворот болуп кетиши мүмкүн да, но биздер менен анализибизди туура эле кылдык го деп ойлоймун да. И график өздөрү көрүп тургандай эле дальше движениясын на понижение улантып атат. Экинчи сделкабыз плюска жабылды. Кийинки сделкабызды биз сиздер менен на продолжение графика вниз да. Сделкабызды направлениясын өзгөртпөй эле кайрадан эле 3 мүнөткө $35 на понижение качабыз достор. Историяны давайте сиздерге көрсөтүп коеюн. Биз көчөгүнкү торговлябызды көрсөтөлү. Мынакей экинчи сеансыбыз бизде кечинде саат 9:20 башталды да. Бул жакта бизде көрүп тургандай эле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 плюс и 1 минус кылыппыз да. То есть ушундай результаттарды чыгарабыз да. И кээде дагы мындай ситуациялар болбой калат, то что 1 плюс, 1 минус, 1 плюс, 1 минус болуп калышы мүмкүн да. То есть андай ситуацияларда бизде, конечно же, мартингейл бар, ошол мартингейлди колдонобуз да. И азыркы торговлябыздын результаттары да, мынакей 3 плюс, и азыр дагы бир сделкабыз плюска жабылат деп ойлойм. Биз сиздер менен 5 мүнөттүк таймфреймде более глобально азыр анализировать этип көрсөк, бизде бул жерде азыр разворот болуп атат да, ретест болуп атат. Бизде азыр возможность болот эң үстүнкү уровеньден кайрадан эле на понижение качканга. Эң үстүнкү позициядан на понижение качабыз. Бул жакта бизде суммабыз уже $75 өсөт. $75 чейин өстүрөбүз и биз сиздер менен кайрадан эле прибылин кайтарып кетебиз да. Давайте более жакыныраак графикти тандайбыз дагы и пикти күтөбүз да. Дагы бир пик болуш керек бул жерде. Давайте биринчи сделкабызды 2 мүнөткө ушул жерде ачабыз. Так, жакшы уровеньди ачтык деп ойлоймун. И если азыр дагы сделкабыз дагы үстүгө өссө, биз сиздер менен үстүнкү пиктен дагы бир сделка ачабыз $75. Основной сделкабыз, жабылды минуска, но бизде дагон бар достор. Если дагон азыр плюска жабылса, бул сделкабыз плюска жабылды деп эсепке кирет да. Так, мынакей көрдүңүздөрбү достор, сразу движение на понижение башталды да. И бул сделкабыз уверенно плюска жабылат деп ойлоймун. Bunday ситуацияларда достор, если резкий движениялар болсо, сделка ачпайбыз достор. Мындай шашып ийип, сделка ачып ийбешиңиздер керек да. Мынакей достор, биз азыр үстүнкү уровеньден мисалы на понижение ачтык. И резкий движение на понижение кетсе, сиздер дальше дагы экинчи, үчүнчү сделкаңыздарды на понижение ачпашыңыздар керек. Бул бинарный опционы и на последней секунде даже сделкаңыздар плюска жабылып атып, минуска жабылып калышы мүмкүн да. То есть выстрел болуп графигибиз и линиядан үстүрөөк жабылып калышы мүмкүн да, и сделкаңыздар минуска жабылып калат. То есть бул жакта дагы сиздер өзүңүздөр аккуратно торговля кылышыңыздар керек. Анткени бул жакта сиздер өзүңүздөрдүн акчаңыздар менен торговля кылып атасыздар, и бул финансовый рынок достор. Финансовый рынок, бинарный опционы, трейдинг эч качан ошибкаларды прощать этпейт да. Ошон үчүн достор аккуратности всегда соблюдать этиш керек да. Бизде дагы 40 секунд бар, 40 секундтун сделкасын давайте күтөбүз. Мынакей достор, бул сделкабыз плюска жабылды, плюс $132. Ошо менен достор биз предыдущий минусубузду кайтардык да. То есть бул предыдущий минусубуз минуска кирген жок, анткени биз дагон ачтык и дагон менен биз сиздер менен ошол сделкабызды плюска жаап кеттик да. Смотрите, азыр бул жакта биз сиздер менен давайте кайрадан дагы бир жолу анализ кылабыз. 1 мүнөттүк таймфреймде бизде нисходящий тренд болуп атат. И 5 мүнөттүк таймфрейм коебуз. 5 мүнөттүк таймфреймде дагы бул жерде бизде нисходящий тренд болуп атат. График на понижение кетип атат. Сделкабызды на понижение ачабыз. По тренду биринчи сделкабызды кайрадан суммабызды кайтарабыз.
биринчи сделкабыз $35 болчу, $35 коюп биринчи сделкабызды на понижение ачабыз. Если графигибиз дагы өдөрөөк өссө, биз ошол үстүнкү позициядан дагы бир сделка ачабыз. Сумманы 2,5 эсеге көбөйтөбүз достор. Martingale. Азыр бул жакта мен картина коёмун. Martingale'дын процентин да $1 башталган коэффициенттерди жана схеманы көрсөтөм да. Бул жерде биринчи сделкабыз $1, экинчи сделкабыз $2,5, үчүнчү сделкабыз дагы ушул өсүп кете берет да. Ушул схеманы да колдосоңуздар болот достор. И жана всегда достор, торговля кылып атканда акыркы акча менен торговля кылбайсыздар достор. Биринчи, экинчи, үчүнчү этапка акча сактап туруп, анан кийин торговля кылсаңыздар, кийин дальнейшем сиздерге удобныйраак болот. И мындайча айтканда рискти азайтат да, потеря депозита, потеря капитала. Ошон үчүн достор, сиздер дагы запас акча менен торговля кылышыңыздар керек да. Либо өзүңүздө болот, либо уже даяр болуп туруш керек да. Анткени бул финансовый рынок, айтканда эле достор, сиздерди биринчи эле этапта тазалап кетиш мүмкүн да. А дальше уже экинчи, үчүнчү попытка болот. Ошо экинчи, үчүнчү попыткада сиздер уже туура торговля кылганга кадам салып возможностьту көбөйтүп кетесиздер да, возможностьту бар кылып кетесиздер. Так, бул сделкабыз да плюска жабылды деп уверенно айта аламын. Көзүңүздөр көрүп тургандай эле графигибиз кыйла эле на понижениеге түшүп кетти да. Ушундай жыйынтыктар менен достор, бүгүнкү видеороликти биз аяктайбыз. Биздин каналыбызга катталыңыздар, биздин группаларыбызга кошулуңуздар. Баардык ссылкаларды видеонун астына калдырып турам. Экинчи ссылка биздин группабыз болот, Telegram. Ошол жакка катталыңыздар и биз менен чогуу болуңуздар.